Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде кабарлар маалымат программасы, аны менен мен Элмурат Беков таныштырам. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Кыргызстанда коронавирустун алдын алуу үчүн коомдук транспорттор текшериле баштады. Кыргызстанга компот аралашмасы мыйзамсыз ташылып турган. Кечеги Борбор калаадагы башаламандыктан кийин 4 жаран камакка алынды. Арасында бийликти күч менен тартып алууга шектелген Каныбек Осмоналиев да бар. Бүгүн өлкөдө туу күнү белгиленди. Компот аралашмасы мыйзамсыз ташылып келе жаткан. Бул Азык Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Жаштык айылында DAF XF95 үлгүсүндөгү унаасынан Кыргызстанга чектеш мамлекеттен алып келүүдө аныкталды. Азыктын жалпы салмагы 20 тонна 250 килограмм, ал эми баасы 810 000 сомду түзөт. Ошондой эле Баткен бажысынын кызматкерлери Рабат айылынын аймагынан мыйзамсыз ташылып келе жаткан 7500 пачка Кавалла маркасындагы тамеки продукциясын табышкан. Кармалган товардын жалпы баасы 600 000 сомду түзөт. Бул фактылар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, материалдар тергөөгө караштуулугу боюнча өткөрүлүп берилди. Кечеги митингдин айынан массалык башаламандыктарга жол берген 166 жаран Бишкек шаардык милиция кызматтарынын башкармалыктарына жеткирилген. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Алардын 162си менен тактоо аныктоо иш-чаралары жүргүзүлгөн соң коё берилди. Бул жагдай боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Ал эми 4 жаран камакка алынды. Мындан тышкары массалык башаламандыкта 24 милиция кызматкерлери денелеринен ар кандай жаракаттарды алышты. Учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, ыкчам иликтөө иш-чаралары уланууда. Эскерте кетсек, кечээ камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун колдоочулары Ала Тоо аянтында тынчтык митингин өткөрүшкөн. Акциянын белгиленген мөөнөтү саат 18:00 бүткөнүнө карабастан чогулган эл Ак үй тарапка бет алган. Аларды милициянын атайын даярдыктагы кызматкерлери жолдон тосуп, ортодо кагылышуу чыкты. Эл милицияга карата таш ыргытып, милиция суу бүркүүчү унаа, кулак тундуруучу куралдарды пайдаланып, элди кууп таратты. Кечеги митингдеги уюштурууга жана бийликти күч менен тартып алууга Каныбек Осмоналиев айыпталууда. Ал камакка алынды. Осмоналиев менен кошо акциянын активдүү катышуучусу ДА аттуу жаран дагы кармалган. Булар бийликти күч менен басып алууга аракеттенүү беренеси менен текшерилип жатышат. Тергөө иш-чараларынын жыйынтыгында аталган адамдарга карата жасалган кылмыш тууралуу билдирме берилип, алардын баш коргоо чарасы каралат, дешти атайын кызматтан. Борбор калаада коронавирустун алдын алуу үчүн коомдук транспорттор текшерүүгө алына баштады. Бишкекте күнүнө 1700 ашуун айдоочу жолго чыгат. Жолго чыгуунун алдында айдоочулардын текшерүү үчүн 29 наркологиялык пункттар иш жүргүзүүдө. Ал жерде күнүгө айдоочулардын дене табы, унаадагы медициналык баштыкчасы жана унаанын санитардык эпидемиологиялык абалы текшерилет. Анын негизинде атайын китепчеге катталат. Ошондой эле Ош жана Аламүдүн базарларындагы бир катар павильондордо соода түйүндөрүн Бишкек жылытуу энерго ишканасынын аймагын номер 5 мончосун коронавируска каршы дезинфекциядан өткөрдү. Жалал Абад шаарындагы түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургиясы илимий борбору дале толук бүтпөгөн имаратта иштеп жатат. Мындан улам бейтаптар бөлмөлөрдүн сыртында, тагыраагы коридордо жатууга аргасыз болууда. Ал эми өкмөт аталган борбордун имаратын бүткөрүү үчүн быйыл да каражат бөлгөн эмес. Жогорку кеңештин төрагасына жазылган кат кайрылуу кат болсо, спикер деген сөз үчүн артка кайтарылган. Теманы айбактык кабарчыбыз Кабылбек Көчкөнбай уулу улантат. Түштүк аймагындагы жүрөк кан тамыр ооруларын дарылап, операция жасалчу борбордун имараты толук бүтпөй бейтаптар облустук кан борборунун бир бөлүгүндө дарыланууда. Бирок ал жердеги бөлмөлөрдүн жетишсиздиги бейтаптарды оор абалга кептөөдө. Мамлекет тарабынан жардам берип, мына коридордо жатып көрсөңөр керек. Эди бөбөктөрдөн баштап мына 80ге чейинги, 85ге 90га чыккан чалдар келип жатып лечение алып атат. Ушу шартты өзү коронография куруп тур азыр мына эски жиби заводко. Ошо жерге кичине акчаны бүтүрүп, кошуп берип, бюджеттен мына депутаттар, урмат президентибиз, премьер-министр бюджет караган акчаларды ошо жерге азыраак бөлүп бүтүрүп берип койгон болсо, бу жерде канчалаган миңдеген адамдардын алкышын алмакта.
Аталган борбордун имарат маселесин чечүү үчүн 2015 жылы сепаратист Кадыржан Батыровдун улутташтырылган толук бүтелек 3 кабаттуу имараты берилген. Бирок анын бир кабаты гана дарыгерлердин жана жергиликтүү бийликтин көмөгү менен 2018 жылы оңдоп түзөөдөн өтүп, операция жасалчу жабдыктар коюлган. Анткени менен бейтаптар операцияга даярдалчу жана андан кийин дарылануучу жайлары ушул күнгө чейин бүткөрүлө элек. Өкмөткө улам кайрыла берип тажаган борбордун директору Калдырбек Абдыраманов маселе оң тарабына чечилеби деген үмүттө. Жогорку кеңештин төрагасына да кат жолдоп күтүлбөгөн жооп алган. Бир мага мындай конкреттүү ушундай себеп менен силерге акча бөлүнбөй атат деген киши жок. Ошон үчүн мен президентке да кайрылдым да. Бирок жооп келе элек азырынча. Мага бирөө жооп берген адам жок да, министрим жооп бере албайт. Өкмөттөн эч кандай дайын жок. Спикерге кат жазсак, катыбызды кайра жөнөтүп жибериптир. Себеби жогорку кеңештин спикери деп жазып коюптурбуз. Көрсө жогорку кеңештин төрагасы деп жазыш керек экен. Элестетсеңер, бул маселени мен көтөрүп чыгам. Кайра кайтарып жиберди кабыл албай. Абдыраманов эгер борборго берилген имарат толук бүткөрүлсө, жүрөк оорудан каза болуп калган миңдеген жарандарды, жүрөк кемтиги менен төрөлгөн жүздөгөн наристелерди аман алып калууга мүмкүн болмок дейт. Өкмөт акча берип ремонт бүтүп калса, ошол мекеменин имарат. Анда биз бул жерде кичинекей ымыркай жаңы төрөлгөн балдарды операция кылабыз, роддомдон алып келип алды. Андайлар азыр ошол жактан эле көз жумуп калып атат роддомдо. Андайлар жылына бир миңден ашык, 1,5 миңдей кичинекей ымыркай бала төрөлөт, жүрөктүн тубаса кемтиги менен. Жана жүрөктүн инфаркт оорусунан канча миңдеген адамдар, 10 миңдеген адамдар Кыргызстан боюнча жылына 20 миң, 21 миң адам каза болот. Бирок азырынча өкмөт аны оңдоого шашпайлы. Тагыраагы 2015 жылдан бери бюджеттен такыр акча бөлбөй келет. Аталган борбор быйыл да өгөйлөнүп, титулдук баракчага кирген эмес. Белгилей кетсек, 3 кабаттуу имарат жанындагы кошумча бөлүктөр менен толук оңдоодон өтүш үчүн 71 миллион сом зарыл. Эгер түштүк аймактык жүрөк кан тамыр хирургиясы илимий борборунун имараты бүтсө, жүздөй бейтаптын жатып дарылануусуна шарт жаралмак. Кабылбек Өчкөнбай уулу, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу. Президент Сооронбай Жээнбеков кызыл туунун ачык асманда желбиреп Кыргызстандын өнүгүп өсө беришин каалайт. Бул тууралуу Кенен бүгүнкү туу күнү менен куттуктоосунда айтты. Өлкө башчы өз сөзүндө кыргыз желеги ар бир жарандын мекенге болгон атуулдук сезимдерин чагылдырып турган символ экендигин баса белгилейт. Мамлекеттик туубузда кыргыз элинин биримдиги, өлкөбүздө жашаган жалпы мекендештерибиздин ынтымагы чагылдырылган. Манас бабабыздан бери сакталып, муундан муунга өтүп келаткан кызыл туубуздун бийикте желбирип турушун камсыздоо ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Аталардын табигин аздектеп сактап, туу астында бирге чогуу болуубуз абзел, деди Сооронбай Жээнбеков. Туу менен гербтин айырмасын билишпейт. Бүгүн Ош шаарынын Борбордук аянтында туу күнү салтанаттуу белгиленип, ал жердеги бийлик өкүлдөрү келгендерге мамлекеттик атрибуттун тарыхы, эмнени чагылдырып турушун какшап эле айтып жатышты. Ат түгүл 15 метр узундуктагы кыргыз желеги Борбордук аянтка салтанаттуу түрдө алынып кирилди. Бирок мындай иш-чаралар көпчүлүктүн кайдыгерлигине татый төңдү. Анткени кала тургундары тууну башка атрибуттардан да айырмалай алышпайт. Кененирээк кийинки материалда. Бүгүн Кыргыз Республикасы мамлекеттик туунун кабыл алынганына 28 жыл толду. Бул күн Ош шаарынын Борбордук аянтында салтанаттуу белгиленип жатат. Иш-чара 15 метр узундуктагы тууну Борбордук аянтка алып кирүү менен башталды. Желектин бир түстүү кызылдыгы эрдикти жана тайманбастыкты, жаркыраган алтын күн бел куттукту, байлыкты чагылдырып турат. Ал эми түндүк үй кутунун символу, 40 нур байыркы 40 оорунун бирдиктүү, Кыргызстанга бириккендигин айгинелейт. Бул тарыхый күндөн бери мына 28 жыл өттү. Ушул аралыкта эгемендүү өлкөбүздүн максаттары аныкталып, келечекке карай ишенимдүү жол курууда көптөгөн аракеттер жасалууда. Негизгиси кыргыз желеги ар бир кыргызстандыктын мекенге болгон атуулдук сезимин чагылдырып турат. Аны Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иттаров, Жусуп Матаев жана Маматбек Сыдыковдор иштеп чыгышкан. Жогорку кеңеш 1992 жылдын 3 мартында бекитип берген. 92 жылы бүгүнкү күнү 3 мартта Кыргыздын желбиреген кызыл туусу кабыл алынган. Ошол күндөгү сезимдер, ошол күндөгү толкундоолор, ошол күндөгү кубанычтар мына бүгүн да кайталанып отурат. Бул маалыматтар бүгүнкү иш-чарада дагы бир жолу айтылып, туу кыргыз сыймык экендиги таңазаланды. Деген менен эзелден бери атадан бабага өтүп, көктө желбирип турган желек тууралуу көпчүлүгү биле беришпейт. А түгүл башка атрибуттардан айырмачылыгын аңдабагандар да бар. Көз жүз
91 жыл болса керек. Кыргыз Республикасы мамлекеттик туу 90 қанша есіме түсіп отыр. 93 мамлекеттик туу качан кабыл алынган? Это как бы герб, да? Герб эмес, туу, герб башка. Флаг? 1932 жылы болса керек. Ben bilmiyorum. Мамлекеттик туу качан кабыл алынган билесизби? жоқ. 91 жылы, наверное. Жоқ, билбейміз. Мамлекеттик туу качан кабыл алынган билесизби? 93 жылы болуш керек. Мамлекеттик тууну туура пайдаланууга багытталган атайын токтомдор дагы бар. Эгерде эскирип түсү өзгөрүлүп же туура эмес жайда илинсе дагы мыйзамды бузуу деп эсептелет. Бүгүнкү күндө шаар ичинде мамлекеттик ишканалардын айрымдарында көп жылдардан бери алмашылбай эчен жолу кар, жамгыр астында калган желектер желбиреп турганы өкүндүрөт. Мимоза Жаныбек кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бүткүл дүйнөлүк банктын Борбор Азия боюнча аймактык директору Лилия Бурунчук менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө учурдагы биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу жана келечектүү кызматташууга тийиштүү маселелер талкууланды. Улуттук экономиканын артыкчылыктуу багыттарында өнөктөштүктү кеңейтүү үчүн биргелешкен күч-аракеттерди активдештирүү зарылдыгы баса белгиленди. Аны менен бирге республиканын тоо кен, энергетика жана транспорт чөйрөлөрүндөгү дараметин жүзгө ашыруу багытында мындан ары иштешүү маселелери талкууга алынды. Тараптар билим берүү аймактарды өнүктүрүү жалпы суммасы 145 миллион долларына салык жана статистика системасын модернизациялоо долбоорунун маанилүүлүгүн белгилешти. Учурда алар боюнча күчүнө кирүүсү үчүн зарыл болгон мамлекеттик ички процедуралар жүргүзүлүп жатат. Лилия Бурунчук өз кезинде бүткүл дүйнөлүк банк өкмөттүн көрүп жаткан бардык чараларын колдоого даярдыгын билдирди. Кезектеги өрткө каршы тактикалык машыгуу. Өзгөчө кырдаалдар министрдин Ош шаардык башкармалыгы Ош Кара суу жолунда жайгашкан май куюу бекетинде машыгуу уюштурду. Анда күйүүчү май сакталган жайда тилсиз жоо катталып, аны ылдам өчүрүү аракеттери көрсөтүлдү. Бул иш-чара өздүк курамдын практикалык билим деңгээлин жогорулатууга багытталган, ошондой эле өрттү өчүрүү ыкмаларын терең өздөштүрүүгө максатталды. Негизгиси күйүүчү май бар жерлерде эмгектенгендер тилсиз жоо катталган учурдагы алгачкы чараларды көрүү боюнча маалымат ала алышты. Тактикалык машыгууга Ош шаары боюнча башкармалыгынын номер 13-өрткө каршы куткаруу бөлүмү тартылды. Машыгуунун жүрүшүндө өрт өз убагында өчүрүлдү. Күндүн өзөктүү окуялары мына ушулар болду. Берүүбүздүн соңунда эсиңиздерге сала кетсек, ушул жана башка жаңылыктарды Ынтымактын социалдык баракчаларынан жана ошондой эле Ынтымак _KG сайтынан таап таанышсаңыздар болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.